Ассаламу алейкум туугандар, мына жерге азыр мен сиздерге бир видеону скриншот кылып көрсөтүп коем. Мен сүйлөгөндөн кийин анан көрө бересиздер. Ушул видеону мен элге керектүү болсун, элдерге туура маалымат жетсин деген максатта видео тартып жибердим эле. Миграционный карта тууралуу. Ал эми буну башка адамдар жанакы алеги посредниктер ушул видеону типа мен өзүм тарттым, мен элдерден реестрден чыгарып берем, же болбосо миграционный картасына печать бастырып берем, ушул схема сыяктуу деген сыяктуу кылып бир аз түшүндүрүп, элдерден акча алып дегендей, элдерди куратып дегендей ушундай нерсе болуп атат экен. Ошон үчүн ушул видеону болушунча таркатып, айтып деп дегендей жалгандарга ишенбей, акчаңыздарды жокко чыгарып албаңыздар туугандар. Видеого болушунча класс басып, подписаться болуп коюңуздар. Элдерге туура маалымат көрсөткөнгө аракет кылабыз туугандар. Этият болуңуздар, ортомчулдардан туугандар. Туугандар, 1 январдан тартып 2025 жылдан 365-ке 90 күн деген закон бар. Если биз официально законно жүрө турган болсок, 90 күн гана жүрө алабыз. Если кала турган болсок, печатьты басыш керек 1 жылга. Если жок, печатьты бастырбай кетип кала турган болсок, анда биз Кыргызстанга барып, мына бул 365 күндүн 90 күнүн законуна калтырбадыкпы, жашадык Москвада, Россияда. Анан ушул күндү 365 күнгө толукташ үчүн биз печаты жок кетип калсак, анда деген 275 күндү өткөрүп, 365-ке такап коюп гана келе алабыз официалдуу. Ага чейин мына бул печаты жок кетип калсак, 275 күндүн ичинде келип ала турган болсок, 9 айга жеткирбей, анда реестрга сөзсүз түрдө түшүп калабыз. Ошон үчүн, если кетип атып, мынакей кала турган болуп, же болбосо печать бастырып, мына бул 275 күндү өткөрбөй кайра келе турган болсок, мына кала турган печатты 1 жылга бастырып алып